19 бөлүм. Аюп мындай деп жооп берди. Качанкыга чейин жанымды кейите бересиңер? Качанкыга чейин мени сөзүңөр менен кыйнай бересиңер? Мына, мени ушуну менен 10 мертебе маскара кылдыңар. Мени кыйнап кыстагандан уялбадыңар. Эгерде мен чындыгында эле кылмыш кылсам, анда менин күнөөм өзүмдө калат. Эгерде өзүңөрдү менден жогору койгуңар келсе, жана мени маскара болгонум үчүн жемелегиңер келсе, анда мени Кудай жыкканын, туш-тушума өзүнүн торун жайып койгонун билгиле. Ошондуктан мен зордук деп кыйкырып жатам, бирок эч ким укпайт. Жардамга чакырып жатам, бирок акыйкаттык жок. Ал менин жолумду бөгөдө. Ошондуктан мен өтө албай жатам. Менин жолума караңгылык түшүрдү. Менден атак даңкты буруп кетти. Башымдан таажымды чечип алды. Мени бүт бардыгынан ажыратты. Өзүм да бүтүп баратам. Үмүтүмдү дарак сыяктуу түбүнөн омкорду. Мага өзүнүн каарын чачып, мени өзүнүн кас душманы катары эсептеди. Анын түмөн кошууну биригип келди. Багытын мага буруп, менин чатырымды курчап алышты. Ал менден бир туугандарымды алыстатты. Мени билгендер менден оолактап калышты. Жакындарым мени таштап кетишти. Тааныштарым мени унутуп коюшту. Үйүмдөгү келгендер жана күңдөрүм мени бөтөн адам катары эсептешет. Аларга мен жат кишидей болуп калдым. Кызматчымды чакырсам, ал мага жооп бербейт. Мен ага жалынып жалбарышым керек. Дем алганым өз аялыма жакпай калды. Өзүмдөн чыккан балдарым үчүн ага жалынышым керек. Атүгүл мени кичинекей балдарда жек көрүшөт. Өйдө турсам, алар мени шылдың кылышат. Ынак досторум да менден жийиркенип калышты. Жакшы көргөн адамдарым да мага каршы чыгып калышты. Сөөктөрүм денем менен териме жабышып, тишимдин бүйлөсү менен гана калдым. Ырайым кылгыла мага, досторум, мага силер ырайым кылгыла. Анткени мага Кудайдын колу тийди. Эмнеге силер да мени Кудай сыяктуу куугунтуктайсыңар? Эмнеге этиме тойбой жатасыңар? О, менин сөздөрүм жазылып калса гана, алар китепке жазылса гана, коргушумга темир кескич менен чегилсе гана, аска ташка түбөлүккө басылса гана. Мен болсо куткаруучум тирүү экенин билем. Ал акыркы күнү менин чирип бара жаткан теримди топурактан кайра тургузат. Мен өз денемде Кудайды көрөм. Мен аны өзүм көрөм. Башка бирөөнүн көзү эмес, аны өзүмдүн көзүм көрөт. Көкүрөгүмдө жүрөгүм ээрип бара жатат. Силер биз аны эмнеге куугунтук калып жатабыз деп айтууңар керек эле. Менден кыянаттыктын тамыры табылгандай карайсыңар да. Кылычтан корккула. Анткени кылыч жалгандан өч алат. Сот бар экенин билип койгула.